Дүйнө калкын ойлондурган ВИЧ-СПИД иллети. Бүгүнкү күндө дагы бул ооруга кабылгандардын саны көп деп айтышат адистер. Эмне себептен бул оорунун кантип алдын алсак болот? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү чыгарылышыбызда жооп аласыздар. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыз ВИЧ-СПИД иллет оорусунун алдын алыңыз деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 721 55 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Эльмира Нарматова, Ош областык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Улукбек Моторов, Ош областык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун диспансердик көзөмөлдөө жана дарылоо бөлүмүнүн башчысы. Кийинки коногубуз Жаңылай Манасбекова, аталган эле борбордун эпидемиолог дарыгери жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Биз буга чейин деле ар дайым ушул программаны жасап, теле көрүүчүлөргө бул оору кандай оору, кантип алдын алса болот, эмне аркылуу жугат деген маалыматтарды берип келгенбиз. Бүгүн дагы мына ушул оору жөнүндө сөз кылалы деп сиздерди чакырып отурабыз да. Эң алгачкы суроо, бүгүнкү күндөгү кырдаал кандай? Азайып жатабы, кандай? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул тема боюнча бул бүгүнкү ушу актуалдуу темалардан бирөө деп айтып кетсек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө 35 миллиондон ашык адам ушул ВИЧ илетине чалдыкканы белгиленип келе жатат. Ошону эле мындай статистикага карай турган болсок, Кыргызстан боюнча 2020 жылдын 1-январына карата 9000ден ашык адам ВИЧке чалдыкканын белгилеп, анын где-то 30% бул Ош шаары жана Ош областында. Ош шаарында 1145 адам ошо ВИЧ илетине чалдыккан болсо, Ош областу боюнча 1500дөн ашык адамдар ВИЧ илети менен чалдыкканы белгиленип келип атат. Бул официалдуу статистикалык сан. Ал эми мындай программа спектрум деп коет, ошого байланыштуу биз эгерде карап көрө турган болсок, бул сан где-то 1,5 эсе да көп болушу мүмкүн. Себеби дегенде бул илдеттин өзгөчөлүгү өзүнүн белгилерин билгизбестен адамдар эгерде өзүнө кабыл алган болсо, бул инфекцияны белгисин билбей калышы мүмкүн, ыктымал. Ошол себептүү медициналык кызматкерлерге келип, өздөрүнүн анализдерин тапшырганга мындай мүмкүнчүлүк түшпөйт да өзү жарандар. Анан дагы экинчи өзгөчөлүгү, бул илдетти биз только лабораториялык ыкма менен гана диагноз кое алабыз. Башка симптомдор менен адам өзүнүн ушу ВИЧ илетине чалдыкканын белгисин билбей жүрө берет да. Ошон үчүн мен айтып атам, мына официалдуу сандардан еще көбүрөөк сандары өздөрүнүн статусун билбеген жарандарыбыз. Анан жылына мына 100гө жакын адамдар ушу ВИЧ илети менен чалдыкканы белгиленип келет. Мына Ош шаары менен Ош областында быйылкы жылы 2019-жылы 47 жаран Ош шаарында, ал эми калганы 122 жаран Ош областында райондордон аныкталды. Эми айтып кете турган нерсе дагы бир өзгөчөлүгү, азыркы мезгилде ушул ВИЧ илети мурун эгерде 2000-жылдын баш жагында же бул эпидемиянын башталышында парентералдык жол, ийне аркылуу баңги заттарды колдонуучулардын арасында ВИЧ инфекциясы мындай жайылтылган болсо, азыркы мезгилде мына жыныстык жол менен жугуу жолу көбөйүп баратканын белгилеп кетебиз да. Бул деген эмнени айтылат? Бул деген жана аярлуу топтордун арасынан эмес, жалпы популяцияга чыгуу мындай мүмкүнчүлүгү бар дегенди белгиленип келет да. Ошол себептүү бул инфекцияны
актуалдыгы ушул жакта болуп туруп атат. Себеби дегенде биздин калк арасында ушул илдетти алдын алуу иш-чаралары солгон жүргүзүлүп келе жатканы, бул инфекцияны мындай көбүрөөк кабыл албагандыгы болуп белгиленип келе жатат да. Мисалы үчүн мына жыл сайын биз деген ушундай сиздердин программаңыздардан медициналык кызматкерлер өздөрү ушу профилактикалык алдын алуу иш-чараларды айтып келет, бирок калктын арасында ушул маалыматты мындай сиңирбеп алышы азыраак болуп атат да. Кандай жогу жолу бар, ал жугу жолдорунан кантип сактана алат деген немелерди мындай кабыл ала албай атат да. Ошол себептен мен айтып кетким келип атат. ВИЧ илдети или инфекция деп коебуз биз медициналык кызматкерлер. И СПИД оорусунун айырмасын биле албай атышат да. ВИЧ илдети или ВИЧ инфекция бул ушул жарандын денесине уже вирус түшкөндө ВИЧ инфекция деп аталат. Бул оору. Ошол оорунун 4 клиникалык стадиясы болот. 4 клиникалык стадиянын акыркы стадиясы СПИД деп коебуз. Бул же кыргызча айтканда ЖИКС деп коебуз. Жетишсиз иммунокем синдрому. Ал мезгилде ошол ВИЧ илдетине чалдыккан жарандын денесиндеги иммунитеттик клеткаларынын такыр болбой калган учурунда биз уже 4-чү клиникалык стадиясын коебуз. Дагы бир айтып кете турган нерсе бул жугу жолдорун. Дагы деле айтып кете берейли, себеби дегенде калкка бул нерсе жетиш керек да. Биринчи жол бул парентералдык жол деп атабыз. Бул ийне аркылуу, кан аркылуу. Ийне аркылуу же кан аркылуу деп коебуз. Бул көбүнчө мындай эки жолго бөлүп койсок болот. Жана мен айтып кеткендей, банги заттарды ийне аркылуу колдонуучулардын арасында. То есть бир эгерде мындай тазаланбаган же бир жолу колдонуучу шприцтерди 2-3 жолу адамдар колдонгон мезгилде ошолордун арасында ВИЧ илдетине чалдыккан жаран болсо, ошол мезгилде банги заттарын кабыл алган жарандар ВИЧ илдети менен жуктуруп алышы мүмкүн. Экинчи жагы бул медициналык шаймандар. Эгерде таза дезинфекциядан өтпөгөн болсо, инфекционный контролдун жанагы бул ыкмаларын колдонбаган чакта ошол мезгилде өтүп калышы мүмкүн. Экинчи жол бул жыныстык жол. Жыныстык жол бул эркек менен аялдардын ортосунда жыныстык катнаш, анан эркектер менен арасында болгон жыныстык катнаштын негизинде ошо ВИЧ илдети жугушу мүмкүн. Анан үчүнчү жол бул энеден балага өтүү жолу. Бул кош бойлуу мезгилинде эгерде апасы энеси ВИЧке чалдыккан болсо, кош бойлуу мезгилинде, төрөт мезгилинде, анан кийин эмизип атканда, эмчек сүтүн эмизип атканда ошондо өтүшү мүмкүн да. Мына эми ушулардын алдын алуу жолдорун биз деген жакшы түшүндүрүп айтыш керекпиз да калкка. Мына парентералдык жол деп атабыз. Жанагы банги заттарды колдонбогула. Жаштардын арасында ошону мындай кооптуу деп айткыла дагы ошол нерсени колдонбогула дегенди айтып кетебиз. Анан экинчи жагы бул медициналык мекемелерде инфекциялык контролду күчөтүү. Бир жолу колдонуучу шаймандарды толугу менен камсыздоо и ушул инфекцияны медициналык мекемелерде өткөзбөө. Ал эми жыныстык жол бул жанагы эми опять же бул презерватив колдонуу. Андан кийин культура, орусча айтканда культура презерватива деп айтылып коет. Анан туруктуу өзүнүн половой партнерлору болуш керек, жыныстык партнерлору. Ал эми үчүнчү жол боюнча бизде аябай жакшы мындай программалар жүрүп атат. Азыркы мезгилде энесинен баласына өтүү жолу бизде мындай жок эсе деп айтып кое алабыз. Сиздердин аракетиңиздерден улам. Жакшы. Анан бүгүнкү күндө сиздерге кайрылгандардан байкасаңыздар болот да, мисалы алар эмнеден улам ушул кабылып калды, өздөрү ушул илдет жөнүндө маалыматы бар болуп туруп деле кабылып калышы дагы мүмкүн да. Анан кайсы курактагылар? Бул суроого жооп берсеңиз, Улукбек мырза. Бүгүнкү күндө бул ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандар көбүнчө жаш курактагы адамдар болуп атат да. Бул дегени 20 жаштан 40 жашка чейинки бүт ишке жарамдуу, жанагы репродуктивдүү возрасттагы адамдарды жабыркатып атат да. Ал деген эмне себептен бул катмардагы адамдар көп жугузуп алып атат дегенде, себеби биринчи кезекте бул адамдардын өзүнө болгон жана ден соолугуна болгон жоопкерчилиги азыраак болуп атат элдин арасында. Ошондуктан убагында келип текшерилбей, ошондуктан жанагындай жыныстык жолу менен жугуу
инфекциялардын алдын алуу жолдорун билбегендиктен жыныстык жол менен жуктуруп алышат дагы. Ошого мурунку жылдарга караганда азыркы акыркы жылдары жыныстык жол менен жугузуп алган адамдар көп катталып атат. Ошого бул бир жагынан, экинчи жагынан бул акыркы жылдары байкалып келатат, практика көрсөтүп атат. Бул көбүнчө жанагы миграция менен байланышкандай бул сезилип атат да бизге. Себеби көпчүлүк ВИЧ инфекциясын жугузуп келгендер акыркы жылдары же болбосо мурунку жылдары Кыргызстандан сырткары чыгып жумуш менен жүрүп келген адамдардын арасында да көп кездешип атат да. Ошолор көбүнчөсү жыныстык жол менен жуктуруп алып, жаш жарандарыбыз көбүнчө ооруп калып атат бүгүнкү күндө. Жакшы, ошол миграция маселеси боюнча мындай суроо бергим келип турат да. Мисалы биз чет өлкөгө бара турган болсок, бир жерге жумушка орношуу үчүн биз атайын текшерүүлөрдөн өтөбүз, документтер жасайбыз, андан сырткары медициналык көзөмөлдөн өтөбүз да. Медициналык көзөмөлдөн өткөндөн кийин анан бизди ишке алат. Анан кийин кайра келгенде эмне үчүн ушул нерсени колго алса болбойбу деген дагы суроо жаралат да. Ошондо биз бул ооруну азайтууга кандайдыр бир салымыбызды кошобуз деген ойдо. Туура суроо. Сөзсүз түрдө жанагы эми официалдуу жаран эгерде Кыргыз Республикасына чыгып кетип аткан болсо, ал жаран сөзсүз түрдө биздин борборго келип, өзүнүн ВИЧ статусун текшертип, анализин алып, жыйынтыгын алып, анан сертификатты алып кетишет. Анан эми жанагы официалдуу эмес, мындай биздин жаш мектепти бүткөн эле жарандарыбыз официалдуу эмес жанагы жумушту издеп башка өлкөлөргө чыгып кетип атпайбы? Ошол мезгилде булар деген түшүнбөстөн ал ВИЧ СПИД боюнча эч кандай жыйынтыгын албастан, анализин тапшырбастан кетип атышат да. Бирок тилекке каршы, мисалы үчүн Россия Федерациясына барган болсо, Россия Федерациясында жумушка кабыл алуунун алдында сөзсүз түрдө ВИЧ илдетине өтүү керек деген немеси бар да. Эми ошол мезгилде алардын ВИЧ илдетине анализин тапшырып, өзүнүн статусун билип, анан эми Россия Федерациясынан кайра келгенге ыктыяр болуп атат да. Себеби дегенде ал жакта диспансерлик көзөмөлгө албай атат. Айтып атышат, бул жерде эми сен каралбайсың, өзүңүн өлкөңө бар деп. Андай жарандарыбыз бар. Кайра келип атат, бизден ошо ВИЧ илдети боюнча анализдерин, жыйынтыктарын алып атат, биздин диспансерлик көзөмөлгө алып атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биздин жарандар өзүнүн денесине ВИЧ илдетин билип туруп деле эми баары бир жумуш издеп башка өлкөгө чыгып кетип атышат. Андай мезгилде биз деген аларга алдын ала барабыз, айтабыз, макул, сиздерге ошол дарыларды беребиз колуңуздарга. 1 айлык запас менен беребиз. Ошол жерге баргандан кийин бул дарыны сөзсүз түрдө ичкиле депчи. Бирок ал дарыны ичкенден кийин вирустук көлөмү азаят дагы, башка ооруларга туруштук бере баштайт да организмчи. Ошон үчүн биз андай немеге бардык, багытка. Бирок ал киши ал жака баргандан кийин ошол дарыны үзгүлтүксүз алып ичкенге шарт жок. Баргандан кийин ал дарысын таштап коюшту ыктымал болуп атат да. Ал жагында эми проблема көйгөй тудурулуп атат. Демек, сиздерге эгерде бейтап келип, ошол дарыларны өзүнүн алып кетсе болот экен. Эми экинчи жагын айтып атпайсызбы, жанагы ошо кайра Кыргызстанга келгенден кийин ошол жаран текшерүүдөн өтүү керек. Текшерүүдөн өтүү дегендечи. Эми бул бардыгы немеде мыйзамда жазылган ыктыярдуу түрдө өтүшсү болот деп. Мындай сөзсүз түрдө өтүү деген жер жок да. Бирок деген биздин Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу бар. Медициналык мекемелерге эгерде жаран кайрылган болсо, алардан сөзсүз түрдө суроо менен билиш керек. Качан сиз башка өлкөлөргө бардыңызбы? Качан келдиңиз? Эгерде 1 ай, 2 ай мурун башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга келген болсо, анда тестирлөөдөн өтүңүз деп биз мындай сунуш киргизиш керекпиз да. Бул эми ыктыярдуу түрдө, добровольно текшерүүдөн өтөт. Ошон үчүн буну деген биз мындай каттуу көзөмөлгө, мындайча айтканда, эми адамдын өзүнүн ыктыяры. Өтсө текшерип беребиз.
эгерде ошол үй бүлөдө или же ошол жаштар өздөрүнүн саламаттыгыны, алар кийинки келечегин ойлой турган болсо, сөзсүз түрдө чет жактан келгенден кийин сиздердин борборуңуздарга барып текшерилип койгон бул ашыктык кылбайт десек болот. Эми бир эле биздин борборго эмес, айтып кетет элек, азыр райондордо дагы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун үй бүлөлүк дарыгерге барабы, башка дарыгерлерге барабы, ошол жерде өтсө болот. Текшерүү акысызбы сиздерде? Текшерүү акысыз, эгерде медициналык мекемелерге кайрылган чакта. Жакшы, анан ушул текшерүүдө дагы биз канчалык айтпайлы, бирок элдерде кооптонуу бар экен да. Ушул текшерүүнүн түрлөрүн дагы айтып берсеңиздер, оорууну аныктоо түрлөрүн. Азыркы учурда мен айтып кетет элем, текшерүү оңойлук болуп калды. Эгерде мурун сөзсүз түрдө венасынан кан алып, текшерүүдөн өткөзүп атсак, азыр уже ыкчам, ылдам тесттер пайда болду. Бул капиллярдык кан аркылуу текшерсе болот, и шилекей. Шилекейинен текшерип 15-20 мүнөттө өзүнүн жыйынтыгын билсе болот. Ошон үчүн биз деген азыр шилекей аркылуу колдонуучу мындай экспресс тестилөөнүн тестти алып келдик, көрсөтүп беребиз. Азыр көрсөтүп берсеңиздер болот да. Болот. Биздин студенттерден ким текшерүүдөн өтөт, өзүнүн каалоосу менен? Бул экспресс тесттин бул жакшы жактарын айтып кетсем, бул мисалы кээ бирки жарандар кандан коркушу мүмкүн. Же болбосо ошондой эле канын бергенден коркот, ушундай бир нерсе жугузуп аламбы депчи. Бунун негизги эле ошол жакшы жагы бул шилекей безинен алынат, шилекейинен алынат. Мисалы бул 20 мүнөттө даярдалып берилет, анализи 99%ке так жана аныкталып берилет. Ошондуктан азыр бул кызга өзүнүн макулдуулугу керек. Бунда дагы АИФке чейинки тестирлөө жана андан кийинки тестирлөөнү сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Бул АИФке чейинки тестирлөөдө бул ошол жаран кайсыл бир жаран тапшыра турган болсо, анын мурда медициналык кийлигишүүлөр болду. Бул дегени мисалы 12 айдын ичинде операция болду, же болбосо кан куйдурду, же болбосо кан бердиби, ошол аркылуу ошолорду сурап өтөбүз. Эгерде болбогон болсо аны белгилейбиз, жок деп. Рисктерин белгилейбиз да, мындайча айтканда. Анын ичинде эле ошол эле учурда 2 жыл аралыгында 1 айга башка чет өлкөлөргө барганбы же барбагандыгын белгилейбиз. Анан үчүнчү бул сурообузда дагы бул баңгизатын колдонгонбу, бул өмүрүндө бир жолу болсо деле колдонуп көргөндө аны аныктайбыз. Андан кийин ошол эле учурда бул жыныстык катнашта башка тааныбаган эркек менен же аял менен болгондугун аныктап, анан ошол аркылуу если анда болгон болсо текшертиребиз, болбогон болсо деле өзүнүн каалоосу аркылуу текшерилсе болот. Если анда учурда мисалы каалабагандар деле болот, тестке чейинки консультация бергенде деле каалабай калышат да, мен текшерилбейм деп. Андай учурда биз ага анын ден соолугун чыңдаш үчүн биз көбүрөөк консультация бергенге аракет кылабыз. Канчалык консультацияны жакшы алган болсо, ошого жараша өзүнүн ден соолугун ойлоп неме кылып калышат. Анан биз ошол убакта деле берсек деле консультацияга каршы чыккандар бар. Мисалы мен текшерилбейм деп коркуп калышы мүмкүн да. Биз андай учурда башка кайсыл убакта болсо деле АИФ инфекциясына текшерилсе болот, жана ошондой эле башка мекемелерден деле текшерилсе болот. Же болбосо үйүндө отуруп алып башка интернет ресурстарынан билип маалымат алып текшерилсе деле болот. Азыр бизде самотестирование деген болот, жүргүзүлүп жатат. Анда эмесе бул кызга биз азыр көрсөтүлүп кетсек, Жакшы. Жана самотестирование деп атпайсыз, өзүн өзү тестирлөө боюнча. Эми бул да жаңылык киргизилип атат. Эгерде жаран СПИД борборуна, то есть биздин мекемеге келгиси келбесе, же үй бүлөлүк дарыгерлерге топторго баргысы келбесе, мындай самотестирование, өзүн өзү тестирлөө деген тесттер чыкты. Ошол тестти балким биздин борборго келип алып кетеби, же башка бейөкмөттүк уюмдарга барып алып кетеби, үйүнө барып, ошол жердеги жанагы инструкциясын окуп, үйүндө тестирлөө жүргүзсө болот. Өзүнүн статусун билип туруп, эгерде оң мындай жыйынтыгы... Ал кан аркылуу же алдагы шилекей? Жок, алдагы шилекей аркылуу. То есть ал жерде толугу менен мындай инструкцияда жазылганда кандай кылып өзүн жүргүзсө болот. Или же, допустим, жана интернет булактарында мына сайтка кирсеңер, ошол жерде көрсөтүлүп берет
кантип текшересиздер депчи. Эми ал жыйынтыгын өзүнүн жыйынтыгын билип туруп, эгерде оң чыгып кала турган болсо, келип биздин борборго диспансер көзөмөлгө турса болот. Катталса болот. Катталса болот. Жакшы. Бул жерде азыр ачык. Бир жолу колдонуучу. Бир жолу колдонуучу бул тест десек болот. Булдан тест түрлүү. Мында бул жидкость бар. Бул Суюктук экен, э? Суюктук да, биологический суюктук. А бул жаран өзү кааласа өзү деле мынтип неме кылып берсе болот, жүргүзүп берсе болот, а кааласа өзүбүз деле кылсак болот. Өйдөнгү жана ылдыйкы тиштин дүмбүрчөктөрүнөн, мындайча айтканда, шилекей бездеринен алабыз. Канча убакытта жыйынтык чыгат? 20 мүнөттүн ичинде чыгат. Ошол суюктукка салып коесуздар дейсиз? Ооба, суюктукка салып коебуз. Бул жерде мен тартып кетейин. Конечно, биз эми эфирге мындай көрсөтүп атабыз, кандай кылып жасала турганын. Бул деген конфиденциалдуу маалымат, купуя маалымат. Тестирлөөнү биз өзүнчө бир бөлмөдө өткөзөбүз. Тестирлөөгө чейинки консультация берилет. Анан жыйынтыгын жарандын өзүнө айтылат. Купуя сыр сакталат. Албетте, бул сөзсүз түрдө биз жогоруда айтпадымбы, элдерде мындай кооптонуу бар экен да, дагы элечи мындай сурам жоолап келгенибиздечи, ошол себептен бүгүнкү чыгарылышыбызда атайын көрсөтүп бериңиздер деп чакырган болчубуз. Анан өткөн жылдын ноябрь айында 1 декабрга карата атайын текшерүү акцияларын өткөрдүңүздөр да шаардын ар кайсыл жерлериндечи. Ушул учурда дагы мисалы канчалаган адамдар текшерилди дегендей. Туура биз жанагы 1 декабрга ылайыктап ошол акцияларды өткөздүк. Бул Кара Суу базарында, Ош базарында где-то бир 500 адамды тестирлөөдөн ушундай шилекей менен аркылуу текшерүүдөн өткөздүк. И андан сырткары биз өзүбүздүн борборубузда дагы медициналык клиника, Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында да ошондой тестирлөөдү өткөздүк. Базарларда биз деген ВИЧке аныктаган жокпуз. Кара Суу, Ош базарында, бирок маалыматты жеткиздик адамдарга, что ушундай тестирлөө бар, СПИД борборуна барып, өзүңөрдүн анализдериңерди текшерсеңер болот деп. Ал эми биздин борбордо жана медициналык клиникада 2 адам ушу ВИЧке чалдыкканы белгиленди. Именно ушул экспресс тестирлөө менен. Ал жарандарды биз акция учурунда, акция учурунда да. Ал жарандарды биз диспансерлик көзөмөлгө алып, азыркы учурда алар антиретровирустук дарылануусун алып жатышат. Жакшы, Улукбек мырза, ушул бейтаптар жөнүндө сүйлөшсөк да, эгерде дал мына ушул илдетке кабылып калганын билсе, мисалы адамдар ар кандай болушу мүмкүн да. Эми сакайбай тике, мен кантип жашаймын, канча жашаймын деген өзүнө суроолор коет да. Ушул кандайча сиздер дарылайсыздар? Алардын жашоо, кийинки жашоосу кандай болот, ушул боюнча айтып берсеңиз. Дарылоо, ВИЧ инфекциясынын дарылоосу боюнча айтып кетчү болсок, 2005 жылга чейин Кыргызстанда жана антиретровирустук препараттарыбыз жок болчу да. 2005 жылдан бери биз бүт ВИЧ инфекциясына чалдыккан бейтаптарыбызды антиретровирустук терапия препараттарынын жардамы менен дарылай баштадык. Ошондо азыркы бүгүнкү күндө жылдан жылга медицина ордунда турбайт, жылдан жылга өнүгүп, жылдан жылга жаңы препараттар пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин борбордо эле эмес, бүт эле Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын дарылоочу антиретровирустук препараттар толугу менен камсыз болгон. Бул балдарга атайын, чоң адамдарга, эркек адамдарга атайын схемалар менен тандап беребиз да. Бул дегени адамдын салмагына жараша, жынысына, жанагы жашына жараша схемалар тандап беребиз да. Эгер 2005 жылга чейин Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы бул жанагы смертельный оорулардын катарына кирип келген болсо, биздин мамлекеттик антиретровирустук терапияга келгенден бери бул ВИЧ инфекциясы смертельный эмес, бул контролируемый жанагындай өнөкөт оорулардын катарына кирип калды да. Бул негизинен ушул антиретровирусный дарылоонун жардамы менен бүгүнкү күндө адамдарыбыз эмнеге жетише алышы мүмкүн. Бул терапиянын жардамы менен адамдарга кандай ден соолугуна пайда алып келе алабыз деген суроолор болсо,
Бул терапиялардын таблеткалардын жардамы менен биз организмден жана вирусту такыр чыгарып ире албасак дагы ушул таблеткалардын жардамы менен жанагы канга түшкөн вирустун көбөйүшүнө тоскоолдук кылып турабыз да. Азайтып турабыз. Адамдын организминде вирус көбөйбөй атат. Соответственно, ал вирустар адамдын жанагы иммунный системасын жабыркатпайт. Адамдын иммун системасы жогорку деңгээлде турган болсо, ал башка адамдардан айырмасы жок эле жакшынакай эле жашай берет. Ошондо дагы бир жолу айтып кетчү дерсек, бул терапиянын жардамы менен биз ВИЧ инфекциясына чалдыккан бейтаптардын биринчи кезекте жашоосунун сапатын жогорулатып атабыз. Экинчи деңгээл өмүрүн узартып атабыз. Ошондой эле жана өзүндө ВИЧ алып жүргөн адамдардын башка бирөөгө жугузуп коюу рискин дагы азайтып атабыз. 96%га чейин эгер дарыланып дарысын убагында ичип жүргөн адам болсо, ал өзүнүн вирусун башка бирөөгө жуктурбайт. 96%га чейин азаят да. Андан сырткары жанагы энеден балага жугуу жолдору боюнча дагы сөз болуп кетпеди беле? Бүгүнкү күндө Кыргызстан, ошол эле учурда Ош облусунун Ош шаары ошол энеден балага жугуу жолун бөгөт коюуга чоң жетишкендиктерге жеттик. Мисал келтирип келсем, 19-жылы Ош шаары жана Ош облусу боюнча 37 аял ВИЧ инфекциясы менен жашаган аялдар төрөдү. Алардын балдары бардыгы эле бүгүнкү күндө таза дени сак төрөлүп, бүгүнкү күндө кадимкидей эле башка өзүнүн теңдештери катары эле өнүгүп өсүп атышат дегендей сөз да. Ошондуктан элдин арасында жана көбүнчө жана ВИЧ инфекциясын жугузуп алган адамдардын арасында дагы деле бар жанагындай бир аз туура эмес түшүнүктөрчү. Эгер ВИЧ инфекциясы менен жашасаң, балалуу боло албайсың, же семья кура албайсың, же болбосо карьера кыла албайсың деген дагы деле болсо бир аз туура эмес жанагындай миф түшүнүктөр бар да. Жок, бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдар үй бүлө курса болот, балалуу болсо болот, кадимкидей эле башка адамдардан айырмасы жок эле жумуш, карьера кылып дегендей жашай берсе болот да. Бул жерде бир эле кошумча нерсеси убагында дарысын ичип турса. Жакшы. Бул сиздер жазган дарыларды мисалы ар дайым ичип туруш керек да, Да, бул жерде башка оорулардан өнүгө ичип туруш керек да. Башка оорулардан айырмасы Канча дары ичет мисалы? Же бир эле дары? Да, мынандай жана жылдан жылга бизге жаңы дарылар келип атат деп айтып кетпедим беле? 2005-жылдан баштап 2012-13-жылга чейин биздин бейтаптар бир күндө 5 же болбосо 6 таблеткадан ичишчү. Потому что мурун жанагындай бөлөк-бөлөк таблеткалар келген да. Ал эми азыр болсо жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштары менен биздин Кыргызстанда уже жанагындай комбинированный фиксированный доза менен таблеткалар келип калды. Бир күндө бир маал гана ичет. Ал таблетканы. Ал таблеткалардын жакшы жактары жанагы побочный эффект деп коебуз да, жанагы адамдын организмине таасир көрсөткүчтөрү минимальный деңгээлде жана ошондой эле эффектүүлүгү жогору таблеткалар келип калган да. Бул жерде жана башка оорулардан айырмасы, башка ооруларга эгер курсу менен дарылоо назначение кылган болсок, ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдарга бул жанагы өмүр бою ичиш керек болот да. Өмүр бою ичиш керек болот. Жакшы, биздин студиябызга студенттер да келген. Кызыккан суроолор болсо берсеңер болот, микрофонду алып. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөнкүчө. Адам ВИЧ инфекциясы же СПИД оорусуна жылына канча жолу текшерилип туруш керек? Милдеттүү түрдө же болбосо өзүнүн каалоосу менен. Экинчи суроом болсо, азыр силер айтып атасыңар, жаңы экспресс методдор тестирлери болуп атат деп. Биз билебиз, анализдердин көпчүлүгү эле Кыргызстанда мындай кандайча айтканда бир финанс жактан кыйынчылык туудурат. Ошол себептен бул экспресс тестирлөө бул азыр канча сом же кандай бир бул жеңилдик болсо керек деп эсептейм. Ушул жолу жооп берсеңиз. Мыйзам ченемдүүлүгү биринчи сурооңузга мен жооп берейин. Мыйзамда жазылган 3 түрү бар тестирлөө. Бул сөзсүз түрдө обязательно деп коет орусча. Экинчи ыктыярдуу түрдө добровольно, и үчүнчү түрү бул принудительный. То есть мына сөзсүз түрдө өтүлсүн деген да. Мына сөзсүз түрдө обязательно тестирование өтүп турган жарандар бул донорлор, канын берген адамдар. Анан эгерде өзүнүн органын берген болсо, ал кишилер сөзсүз түрдө ВИЧ илдетин текшерүүдөн өтүш керек. Экинчи бул медициналык кызматкерлер. Медициналык кызматкерлер бир жолу жылына сөзсүз түрдө ВИЧке текшерүүдөн өтүш керек. Үчүнчү бул чет өлкөлүк жарандар. Чет өлкөлүк жарандар биздин мамлекетке киргенде булар сөзсүз түрдө ушу ВИЧ илдетинин текшерүүдөн өтүш керек, бирок ал жерде жазылган
эгерде ошол мамлекет менен бизде келишим болсо ошол негизинде өтүш керек деп. Бул сөзсүз түрдө. Анан ыктыярдуу түрдө добровольно деп коет. Бул калктын ичинде кайсы бир жаран өзүнүн ВИЧ статусун билгиси келсе, ал киши келип өзүнүн статусун билиш үчүн текшерүүдөн өтсө болот деп айтылган. Анан үчүнчү жана принудительный деп атабыз. Бул жанагы камакта жаткан, СИЗОдо жаткан адамдарды эгерде соттун чечими болсо, ошол соттун чечими менен биз ушул ВИЧке тестөөлөрдөн өтүүсү сөзсүз түрдө деп айтылып келе жатат да. Ал эми экинчи сурооңузга экспресс тестөөлөр. Да, чындыгында бул тесттер азыркы мезгилде жарандарга кымбатыраак. Ошон үчүн буну деген биз азыр мына планда, келерки планыбызда бар, аптекаларга жанагы тест на беременность жана кош бойлуулукка каршы тесттер бар го, ошондой кылып эле аптекаларга да ушуларды чыгаруу маселеси коюлуп атат. Бирок азыр сатып алганга бул где-то бир $13-15 туруп атат да. Бир эле неме ушул тест ошончо кымбат туруп атат. Ошон үчүн азыркы мезгилде бунун баасы кымбат болгондугуна байланыштуу аптекаларга көбүрөөк мындай неме бергенге мындай бөгөт болуп атат да. Мен ойлойм, келерки жылда уже биздин жана мамлекеттик программада уже жазылган, аптекаларга да коюлсун депчи. Эгерде андай болуп кала турган болсо, ар бир жаран эгерде өзүнүн кооптуу мен мындай немеге бардым эле десе, үйүнө барып өзүнүн статусун билгенге деле акысы бар деп. Жакшы, жеңилдиктер болот экен. Убактыбыз аз болуп атат. Азыр кийинки суроону уксак. Саламатсыңарбы? Мен негизи ВИЧ СПИД менен ооруган адамдардын эң акыркы стадиясы да негизи адамдан билсек болобу, негизи сырткы келбетиненби? Кыскача жооп берсеңиз. Бул жерде сиз сурооңуз келди, адам жугузуп алган күндөн баштап канча убакыттан кийин клиникалык белгилери билине башташы мүмкүн деген. Сырткы көрүнүшүнөн байкасак болобу? Диагноз кое албасаң дагы неме кылып күмөндөсөң болобу деген суроону билгиңиз келип атат да. Өзү орточо эсеп менен алганда адам жугузуп алган күндөн баштап примерно 9-10 жылга чейин билинбей жүрө бериши мүмкүн. А вот именно 9-10 жыл орточо эсеп менен алган. 9-10 жыл өткөндөн кийин гана биринчи белгилери билине башташы мүмкүн. Бул деген кандай признактары болушу мүмкүн? Жөндөн эле арыктай башташы мүмкүн. Же болбосо жөндөн эле белгисиз себептерден ич өтүшү мүмкүн. Белгисиз себептер менен адамдын жанагы температурасы чыгып, андан сырткары жанагы иммунитет түшкөн белгилер билине баштайт да, көрүнгөн жанагы оппортунистский инфекциялар менен ооруй баштайт. Ошондо гана биз клиниканын белгилери билине баштады, ВИЧке текшериш керек деп ошондо гана ойлойбуз. Ого чейин 10 жылдын ичинде адам өзү да билбей жашай бериши мүмкүн да. Жакшы жүрө бериши мүмкүн. Кийинки суроо, Улукбек мырза, жогоруда айтып калдыңыз да, эгерде вируска каршы жогорудагы алдыңызда турган ушул дары-дармектерди ичип жүрсө бейтап, анын өнөктөшүнө жукпайт деп калдыңыз да. Анан бизге телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Эгерде мен ВИЧ илдетине кабыла турган болсом дейт, денин сак кызга үйлөнсөм болобу деген суроо калтырыптыр да. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Эгер ВИЧ инфекциясы менен жашаган адам убагында дарыларды ичип турган болсо, өзүнүн жана жыныстык өнөктөшүнө риски 96%ке азаят депчи, 4% калып атпайбы? Ошол 4%ды дагы деле жанагы презерватив жана башка ыкмалар менен нөлгө чыгарсак болот да. Эгерде кийинки суроосу, эгерде ВИЧ инфекциясы менен жашап жаткан адамдар таза кызга же таза балага турмушка чыксам болобу деген суроо бар. Турмушка чыкса болот, бул жерде эч кандай закондо деле ограничение жок, бирок обязательно өзүнүн диагнозун айтып туруп, анан кийин турмушка чыгыш керек, же үйлөнүш керек. Макул болсо. Ошондо организмде мисалы вирустун өлчөмдөрү болот да, канча болгондо жукпайт деп ишенсек болот. Бизде ошо медицинанын тили менен жанагы неопределяемый уровень, биздин максатыбыз ошол да, ошол ВИЧ инфекциясы менен жашап аткан адамдардын вирустун өлчөмүн максимально нөлгө жакындатышыбыз керек деген максатта дары берип атпайбызбы? Биздин лабораториянын жанагы возможности жанагы 40-тан төмөн түшкөндө уже не определяет да. Ошон үчүн эгер адам ВИЧ инфекциясы менен жашап аткан адамдын вирустун нагрузкасы 40-тан төмөн болгон болсо, бул ичип аткан дарылар аябай жакшы эффективдүү жардам берип атат деген сөз болот. Ошондо риск жанагы риск башкаларга жуктуруп коюу риски дагы азаят. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн келди. Саламатсыздарбы? Ошол эле жерге мен кошумчалап кетейин, себеби туура эмес неме болуп калышы мүмкүн.
Адамдар деген үйлөнүп атканда өзүнүн үй бүлөсүн дени сак болсун деп айтат да. Ошол себептүү эгерде өзүнүн статусун билген болсо вичилдети менен, тиги кыздын статусун билбеген болсо, ал кишилер отуруп алып, ошо эки жаран, эркек менен аял отуруп алып туруп, өздөрүнүн ден соолугу жөнүндө сүйлөшүш керек. Анан кийин ачык айкын боло турган болсо, кийин үй бүлөдө да туруктуу болот да. Ошону анан кийин үйлөнгөндөн кийин ал кыз билип калып, мен каяктан жуктуруп алдым деген суроолор пайда болуп кала турган болсо, ал үй бүлө кийин туруктуу болбой калат. Ошон үчүн ал киши да ойлонуш керек да, үйлөнөрдүн алдында. Кыз дагы, эркек дагы. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Сиздер акысыз текшерүү деп айтып атасыздар дейт. Бирок Жалал жергесинде дейт 2000 сом сурайт деп ушундай суроо келиптир. Жок, келиптир. 2000 сом эмес. Эми акысыз деген бул жанагы мен айтып кеттим го, медициналык мекемелерде. Медициналык мекемелерде анан жанагы бейөкмөт уюмдарда акысыз текшерүүдөн өткөзүлөт. Ал эми жанагы эгерде жаранга сертификат керек боло турган болсо, ал деген мыйзамда жазылган, ал сертификатты тапшырыш үчүн антимонопольный служба менен биргеликте ал прескурант центр бар, ошонун негизинде акча алынат. Ошо кош бойлуу аялдар дагы ушул Кош бойлуу аялдар тапшырабыз деген суроонун калтырды. акысыз. Кош бойлуу аялдар акысыз. Акысыз негизинен. Обязательно. Жакшы, анан мындай деген суроолор келиптир телекөрүүчүлөрдөн. Баягы дары-дармекке, башка органдарга зыян келтирбейби деген суроолор. Мисалы бүгүнкү күндө ушул ВИЧ илдетине кабылган жаш балдар да бар да. Алар кандай ичет? Дарыны күнүгө аларга дары берүү деле өзүнчө стресске кабылтуу деп ойлойм да. Ошол өзү өмүр бою таблетка ичиш айтып койгонго оңой эле иш да, анан ичип келгенде бул аябай оор жумуш, өтө чоң жанагы адамдын терпениясы керек болот да. Өмүр бою дары ичиш керек. Анан жанагындай таблеткалардын жардамы менен вирустун нагрузканы түшүрүп атабыз, бирок башка жагына зыян келтирип албай атабызбы деген суроолор болушу мүмкүн да. Ошол суроолорго, например, ар бир адамга биз индивидуальный мамиле кылабыз да. Ал адамдын возраст, жанагы айткандай, жашына, полуна, немесине, салмагына карап, и плюс андан сырткары клиникалык абалдарына карап биз самый подходящий схема тандап беребиз. Потому что биздин дарылардын түрлөрү көп да, ошонун эң ушул адамга зыян келтирбей, көбүрөөк пайда келтире турган схеманы тандап беребиз. Эгерде бул дарыны ичпей койсо, анда кабылдоосу болуп, өмүрү кыска болуп, каза болуп калышы дагы мүмкүн. Бул жерде дары ичпей койгон болсо, жанагы организмдеги вирус өзү менен өзү көбөйө берет дагы, адамдын иммунитетин жабыркатып коет. Адамдын иммунитети жабыркагандан кийин уже элементарный жөнөкөй инфекциялар менен уже күрөшө албай калат да. Анан телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Сиздер өткөнкү чыгарылыштарда мындай деп айткансыздар дейт. Энеден балага сүт аркылуу бүгүнкү күндө жукпай калды деп. Кандайча жукпай калды түшүндүрүп бересиздер. Мисалы эмизүүгө уруксат бердик деп айттыңыздар. Неме болгон да, акыркы 2 жылдан бери биз жаңы ыкманы колдонуп келатабыз. Болбосо жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу менен биз да кабыл алдык. Бул дегени, эгер аял төрөттүн алдында вирустун нагрузкасы нулевой болгон болсо, и төрөгөндөн кийин 6 айга чейин эмчек сүтүнөн башка эч кандай кошумча тамак бербей багала турган болуп өзүнө ишенген болсо, биз уруксат беребиз. Потому что эмне себептен эмчек жалаң гана сүт менен, жалаң гана эмчек сүт менен багала турган суу дагы бербеш керек. Суу да бербеш керек. Эч нерсе, эмчек сүтүнөн башка эч нерсе бербеген болсо, анда риск жок эле болот. Потому что эмчек сүтү бала үчүн эң идеалдуу тамак да. Ал баланын желудочно-кишечный трактын травмировать этпейт. Эмчек сүттүн составында вирус болгон болсо деле ал балага жукпайт деген сөз. Бүгүнкү күндө тажрыйбада колдонуп атат. Тажрыйбада бизде кээ бир аялдарыбыз өздөрү эмизип атышат. Кайсыл телефондорго байланышка чыкса болот Элмира? 7-16-02 032 22 коду менен, 032 22 коду менен сиздердин немеңерге 22495 22495 бул ошол дарылоо бөлүмүнүн номери. Дал ошол номерлерге кайрылса сиздер ар дайым кеңеш берүүгө даярсыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Элмира Нарматова, Ош областтык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты жана ошондой эле Улукбек Моторов, аталган эле борбордун диспансердик көзөмөлдөө жана дарылоо бөлүмүнүн башчысы. Кийинки коногубуз болсо Жаңылай Манасбекова, аталган борбордун эпидемиолог дарыгери жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Калган суроолорго эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ушун менен
билим жана илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жатты. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.